Сокулуктун центринде турам. Пайдаланып коюп кетсемби же адам алып кетсемби деп. Адам алып кетсең 100 сомдон 4 адам чыгат да, пайдаланып койгон болсоң 1 адам менен барасың, бара турган жериңе. Бирок күтүп каласың деген вопросто ошону азыр коюп көрөйүнчү. Поехать заказами по пути. Так, канча дейт? Поехали. 43 мүнөттө барат экенбиз буюрса. Так, атак барыңыздар. Ассаламу алейкум. Жалпы жамаат таксидеп турган мекендештер, агалар, эжелер, карындаштар, инелер, байкелер. Буюрса бүгүн сменага чыккан кез линиядабыз. Жума күнү, барыңыздар жума күнүңүздөр менен. Бүгүнкү жумушту Сокулуктун центринен баштадык. Азыр эми көрөбүз кандай болот, не болот, канча сом менен барабыз, канча убакытта барабыз. Барып туруп ал жака естественно мой районду жаңы туруп мой районуна иштейбиз. Себеп дегенде мой район менен бир аз мындай пробкадан алысыраак жактарды тандап иштесең болот экен. Ата кимде ким парк издеп жаткан болсо, мен сиздерге Автосити паркын сунуштап кетейин. 1,5%тен бонус при подключении 200 сом сразу салып берет балансыңарга. Ошол баланс менен иштеп туруп, дальше 1,5%тен ар бир заказдан алып иштей бересиңер. Жана бул Автоситиде ихсандар көрүнүп турган, бонустар бар, приздер бар. Ихсандар ар ай сайын мурдагы айда мечитке жардам берген, бул айда бир жайга жардам берет. Ошонун бардыгын силерге группаңарга отчет кылып чыгарып берип турат. Ошондо получается силер иштеген процентиңерден кеңири кайрымдуулукка жумшайт деген ой менен жашап иштеп жүрөрсүңүздөр болот. Приздер бар. Ар 2 жума сайын оюндар болуп турат. Ким эң көп заказ кылган, ким эң көп линияда болгон, ошол инсандарга регистратор же болбосо там жанагындай держатель телефона, проводдор ошон приздерди берип турат. Жана страховка каралган. Бул деген нерсе, эгерде сиз ДТП пополуп калып, ошо ДТПнын негизинде протоколду апарып берсеңиз, силерге 10 000 сомго чейин жардам көрсөтүп бере алат. Бир гана Автосити менен келишим болгон учурда. Bunday жардам көрсөтүп турган парктар менин оюмча пока жок болуш керек. Ошол үчүн кимде ким кошулуп иштеген болсо, проценти тоже нормальный, жана поддержкасы дагы 24 жети. Плюс акча чыгаруу, толтуруу проблема жок. Так что кошулуп иштесеңиздер болот. Автосити менен бирге болуңуздар. Туугандар, номерлерин, адрестерин калтырып кетем. Ксения Кольбаева 43-тө. Так, а мен пока что заказды күткөн кезде мен көрүп коеюн рейтингди 487 бронза парк Автосити. Мен турган жерде азыр эме иштебейт, комфорт иштебейт, только эконом менен. Азыр эми көрөбүз. Так, машина Sonata, Hyundai Sonata. Мынакей. Так, турган жерим пока ушул. Бир аз туруп турайлы. Заказ мына берди. Ибраимова 103кө барат экенбиз. Кеттикпи? Кеттик. Фрунзе 110дон алат экенби адамды. Каякта экен бул? Жакшы. Всё, бисмилла, кеттик анда. Так, ушинтип келип калдык. 647 сомго ровно 1 саатта келдик. Мына Ибраимова деген көчөгө. Так, эми азыр получается кайра бул жака барып туруп мой район жазыш керек. Мой район меники как раз таки могул жерде да. Ошону барып жаңгызып туруп, анан кийин буйруса кайра жумушту улантабыз. Же пофиг иштесем менен чыгып туруп эле. Кандай кылсам экен, Пофиг иштеп көрө берейинби? Экономду өчүрөйлү. Комфорт плюс комфорт жанык. Мели көрөлүчү. Каяктарга барат экенбиз, кандай заказдар болот экен, кандай жумуш болот экен дегенде, 13 мүнөттө келдик, 213 сомго. Кийинки заказ. Так, бара турган жерибиз. Мен эмеде иштеп атам азыр. Мой район эмес да. Кыргыз Республикасынын ИИМдин күзөт кызматынын Бишкек шаарынын Октябрь райондук күзөт бөлүмүнө келдим. Ошол жака алып келдим точнее адамды. Так, эми кеттик дальше заказга. Так, бул да комфорт плюс менен болду. 194 сомго келдик. Могу баланы алып келдим. Так, кийинки заказ комфорт менен плюс канча менен берди буну? Могу звук дагы пайда болду да, блин, жок болчу. Жок болуп кайра пайда болуп, короче, жаман адамды жалат кылып атат да. Көрүнгөн адам менен азма айгораттан алып келдим да бунучу. Машиналар менен занимациясың деп наркы берки деген суроолорду сурап буладан жаңы информация чогултуп жүрүм. Потому что понедельникке чейин, короче, бир жактан болсо да акча табып болбосо барып кредитти, короче, кайра биз атмен болуп кетти заказ. Ладно. Кийинки заказ күткөнчө күтүп турайын. Эме дейт. Понедельник күнгө чейин, короче, сага убакыт кредит
боло турган, кредит ала турган адам таппаган болсоң, анда бияктан биз могу биздин фирма аркылуу, 500 миң алыш керекпиз. Анан 500 миңден 300 миңин бияка машинага акча төлөсүң, 200 миңин өзүбүз жабабыз, наркы берки деген бир темаларды айтты бүгүнчү. Анан кийин ошол боюнча ойлонуп көрүп, проценттери кандай болот экен деп жазып койдум. Если что получается, проценттери туура келип калган болсо, машинаны, кредитти кайра барып снимать этип, кайра машинаны переоформление кылабыз деди да. Ошондой кылса болобу? Оюңарды жазып кеткилечи. Проблема болуп кетти го бияга. Так, а так мен азыр эмеде жүрөм, Алтын Ордодо жүрөм. Домой коюп кетип калайм, домой үйгө. 1393 иштеп турат. Ладно. Плюс 70 менен берип атат. 5 дейт го оценка. Так, получается аркага өлтүрүп айдашым керек экен, кеттик. Так, 223 сомго келип калдык 13 мүнөттө. Жакшы эле заказ болдуму? Комфорт. Плюс 70 менен алгам нерсе эле. 007 GMG дейт го, Avalon. Так, ладно, күтөбүз кийинки заказды дегендей. Так, 38 мүнөттө келдик. 290 сомго. Могул жерде жанагы кайсы мектеп бар, школа при МГУ дейт, МГУнун мектеби деген жер. Мектептен чыккан маал окшойт походу. Аябай крутой машиналар, аябай пробканы созетип коюшту го. Уктап калды го келгенче. Так, 536 сомго келдик. 30 мүнөттө. Кожомкулда жүрөм, Кожомкул. Так, в принципе, что там бүгүнкү жумуш боюнча кичине бир аз маалымат берип кетейин, жана кичине жаңылыктар менен бөлүшүп кетейин дегендей. Бүгүнкү жумуш саатына айланганда 450ден болот. В принципе, жумуш бар, жакшы эле. Таксиге чыгып, жаңыдан таксиге чыгып иштеймин, Москвадан келдим, Россиядан келдим, ал жактан келдим, бул жактан келдим. Кандай кылсам болот, эмне кылсам болот деген вопросторго. Мисалы үчүн машина аренда аласыңар, 2000 образна, орто эсеп мененчи. Газ 1,5 миң. Орто эсеп менен 3,5 миң кетет. Супу, обед, 500 кетет. 4 миң. Расход чисто машинага. Плюс 2 миң табыш үчүн, ошондо 6 миң табыш үчүн, ошо 14 саат, 13 саат, 12 саат иштеш керек. Тынбай. Бирок ажа индрайвер, миндрайвер, наркы берки, алыс жолдор, жагандай тияк дальний поездкаларга деген варианттарды да карап көрсөңөр болот, конечно, но в целом Бишкекте өзүндө ушундай 14 саат иштеш керек, чтобы 6 миң, 6,5 миң, 7 миң табыш үчүн. 7 миңден анан акырын расходун эме кыла берсиңер. 1600 аренда, 1800 аренда болушу мүмкүн, 1200 бензин. Эми общий мындай средний эсеп менен кылганда ошондо бир 2 миң это максимум деп эсептей бергиле. Ошондой эсеп менен в принципе күнүнө 2,5 миң, 3 миң тапсаңар болот. Это учитывая 14 саат, 15 саат, 16 саат иштегенге жараша. Машина өзүңдүкү болгон болсо, чисто жана вообще кредитте жок, лизингте да жок, чисто өзүңдүкү болгон болсо, анда 4 миң сом табып коюш үчүн 5 саат, 5 саат дейм да, 6, 7, 8, 9 саат иштесең болот. Эгерде машина выкупта, кредитте, лизингте болгон болсо, анда нифига подобного. Иштеш керек. Ошондой. Мисалы үчүн келдим, заказ пока жок. Бирок бул жакта заказ барбы, жокпу, болобу, болбойбу деген сөз дагы бир аз эме кылат да. Так, мен азыр эме кылайынчы, индрайвер скачать этип көрөйүнчү. Машинанын аяк биягына өтүп тартып, индрайверден полностью скачать эттим, бирок пока бул жерде тишина го, полностью тишина. А так бүгүн мынакей 9 заказ менен 2223 сом. Домой эле кеттим го дейм, походу бүгүн менен. Так что бүгүнкү смена ушундай болду. Жанагы сообщенияда, комментарияда жазгандар көп болду, негизичи. Ушул баланын 12 саат иштегенин бир дагы көрбөптүрмүн, наркы берки. Бирок чын-чынына келгенде мен 12 саат көптөн бери иштелекмин өзүчү, чын-чынына келгенде. Башында жанагы айлыкка деген иштеп жүргөн 9 чейин болчу смена, ошону иштегем. И то ал жерде получается 10 саат, 11 саат болчу да, жумуш. Азыр эми типа машина арендасын жабып коюп, наркы берки кылып коюп эле жүргөн кезде болуп калат окшойт. Анан кийин, в принципе, иштесең болот өзү. Мен эртең менен чыгып, эме кылып айтпайм, мурдагы графикке түшө албай атам. Эртең менен чыгып, кайра как положено өзү иштеген эле адаммын өзү негизи. Бирок бунусунда кичине чыга албай атам да, ошого кичине аракет кылып көрүш керек болуп атат. Могу по деламды жаллап атка, ошко коюп койсоң не болот экен? Бере бербей экен заказ, интересно.
Ким көргөн ошондойду? Же эртең менен туруп аэропортко заказ алгандар барбы мына Сокулук тараптан? Кимдер билет ошону айтып койгулачы, эсилчү мындай варианттар болгон болсо ошентип прямо пайдаланмалып дегендечи. Могу Жалал Абадка, Токтогулга, Таласка пайдаланып койсоң, бирок Кыргызстанда андайлар жок болсо керек, а? Такси заказ кылгандар Ошко, тияка, бияка аз болсо керек аябай эле. Же барбы? Ошондон жазып кеткилечи кимде ким эгерде варианттар болгон болсо, ошондой моменттер болгон болсо дегендечи. А так мынакей. Салон машинаны бир жууп коюш керек экен, жүдөп калыптыр. Походу ушинтип бүгүнкү менен аяктадык, эсличү. Аз монтаждап киргизип коем. А так барыңыздарга чоң рахмат, ийгилик.